сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу досторум. Окуудан такыр качпаса, оюнду көздөй шашпаса, мектептен алган билимин үйүнө барып тактаса, ошол бала билимдүү. Бүгүнкү сабактан да билим аласыңар деп ишенем. Окуу куралдарыңар даяр болсо, сабагыбызды баштайбыз. Телесабак. Кайталоо окуунун энеси. Маселе деген эмне? Маселе канча бөлүктөн турат? Кошуу амалына жана белгисиз компоненттерди табууга мисал чыгарабыз. Маселе бул эки бөлүктөн турган математикалык текст. Биринчи бөлүгү маселенин берилиши деп аталат. Экинчи бөлүгү маселенин суроосу деп аталат. Эми берилген сүрөттөр боюнча кыскача маселе түзөбүз. 3 калемпирге 2 калемпирди кошсок, канча калемпир болот? Туура, азаматсыңар, 5 калемпир болот. Аны кантип таптык? 3 кошулган 2 барабар 5. 5 коңгуроого 5 коңгуроону кошсок, канча болот? Туура, 10 болот. Аны табыш үчүн эмне кылдык? 5ке 5ти коштук. Сумма 10го барабар. Балдар, эми кийинки сүрөттү карайлы. Бул сүрөттө белгисиз компонентти табыш керек. 4 стакан шире бар. 9 стакан шире керек болот. Канча стакан шире жетпейт? 9 шире болуш үчүн канча стакан керек бизге, балдар? 5 стакан шире керек. 4 кошулган 5 барабар 9 болот. Эми 2 күчүккө канча күчүк кошсок 4 күчүк болот? Туура айтасыңар, 2-ни кошобуз. 2 кошулган 2 барабар 4. Биз бул маселелерге канча болот, канчаны кошобуз деген суроолорду бердик. Математикалык текст суроо берилгенде гана маселе боло алат. Анда биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы маселенин суроосу. Бүгүн сабакта маселе чыгарганды үйрөнөбүз. Маселеге суроо койгонду, схема түзгөндү, кыскача шартын жазганды жана кайсы амалдарды пайдаланганды билебиз. Эрежени сактайбыз, таза тыкан болобуз. Эми балдар, фигураларга карата маселе түзөбүз. Маселеге суроо коебуз. 1 квадратка 1 квадратты кошобуз. Бардыгы канча квадрат болот? Бардык квадраттардын санын табабыз. Ал үчүн 1ге 1ти кошобуз. Канча болот? 1 кошулган 1 барабар 2 болот. 1 тегерекке 3 тегеректи кошсок, канча тегерек болот? Бул жерден бардык тегеректердин санын табыш үчүн 1ге 3тү коштук. 1 кошулган 3 барабар 4. Кийинки
3 бурчтуктарды түзөлү. 2 3 бурчтукка 3 3 бурчтукту кошсок, бардыгы канча 3 бурчтук болот? Табыш үчүн эмне кыласыңар? 2 3 бурчтукка 3 3 бурчтукту кошобуз. 2 кошулган 3 барабар 5 болот. Кийинки маселебиз 4 тик бурчтукка 1 тик бурчтукту кошсок, бардыгы канча тик бурчтук болот? Кантип табабыз? 4кө 1ди кошобуз. Туура айтасыңар. 4 кошулган 1 барабар 5. Биз бул маселелерге бардыгы канча болот деген суроо бердик. Маселенин суроосуна жооп бериш үчүн кошуу амалын пайдаландык. Эми, балдар, бул сүрөттөр боюнча маселе түзүп, маселеге суроо коебуз. Табакта 7 сабиз бар. 4 сабизди салатка коштук. Табакта канча сабиз калды? Туура, балдар, 3 сабиз калды. Табакта канча сабиз калганын табыш үчүн 7ден 4тү кемиттик. 7 табактагы сабиздердин саны, 4 салатка кошулган сабиздин саны. 7 кемитилген 4 барабар 3. Кийинки маселени карайлы, балдар. Самира 7 самолет тартып, анын 3-өөнү боёду. Канча самолетту боёш керек? 4 самолетту боёш керек. Табыш үчүн 7ден 3тү кемитебиз. Бул маселелерге канча калды деген суроо берилди. Канча калганын табыш үчүн кемитүү амалын пайдаландык. Дагы бир маселени карап көрөлү. Карим бала бакчага 3 куурчак жана 5 топ белек кылды. Карим бардыгы канча оюнчук белек кылган? Балдар, маселе эмне жөнүндө экен? Куурчак жана топ жөнүндө. Эми бул маселенин кыскача шартын жазып көрөлү. Карим 5 топ 3 куурчак белек кылды. Бардыгы канча оюнчук белек кылды? Бул маселенин суроосу. Суроого жооп бериш үчүн маселени сүрөт аркылуу талдайбыз. 3 куурчак жана 5 топ. Бардыгы канча оюнчук белек кылды? Бул маселенин суроосу. Суроого жооп бериш үчүн маселени сүрөт аркылуу талдайбыз. 3 куурчак жана 5 топ. Бардык оюнчуктарды санайбыз. 8 оюнчук. 5 кошулган 3 барабар 8 болот. Жообу 8 оюнчук. Эми жогорудагы маселенин схемасын чийебиз. Маселенин берилишинде куурчак менен топ негизги сөз бизге белгилүү. Суроосу: бардыгы канча оюнчук? Куурчак 3, топ 5. Бардыгын
табыш үчүн кошуу амалын пайдаланабыз. 3 кошулган 5 барабар 8. Эми тегерекчилер менен чыгарабыз. 3 көк тегерек бул 3 куурчак. 5 сары тегерек бул 5 топ. Бардыгы канча оюнчук? 3 кошулган 5 барабар 8. Жообу 8 оюнчук. Маселенин кыскача шартын жазуу схемасы. Бардыгы канча деген суроого жооп бериш үчүн кошуу амалын пайдаланабыз. Жогорудагы маселени кемитүү амалы менен чыгарылгандай кылып өзгөртөбүз. Карим бала бакчага бардыгы 8 оюнчук белек кылды. Анын 3-өө куурчак жана калганы топ. Карим канча топ белек кылган? Маселе куурчак жана топ жөнүндө. 3 куурчак бизге белгилүү, топ белгисиз. Маселени тегерекчилер менен чыгарып көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бардык оюнчуктардын саны. Анын ичинен 3-өө куурчак, калганы топ. Кантип табабыз? Жообу 5 топ. Карим бала бакчага 5 топ белек кылган. Бул болсо балдар маселенин кыскача жазылышы. Көңүл коюп карап алабыз. Эми кемитүүгө карата маселенин схемасын карап көрөлү. Бизге бардыгы 8 оюнчук экендиги белгилүү. 3 куурчак, топ белгисиз. Бүтүндүн бөлүгүн табыш үчүн кемитүү амалын пайдаланабыз. 8ден 3-тү кемитсек канча болот? 5 болот. Жообу 5 топ. Карим бала бакчага 5 топ белек кылган. Демек балдар, бүтүндүн бөлүгүн табыш үчүн ушул схеманы жана кемитүү амалын пайдаланабыз. Дагы бир маселени талдап көрөлү. Бутакта 4 карга жана 3 таранчы конуп отурат. Бул маселенин берилиши. Бутакта бардыгы канча чымчык? Бул маселенин суроосу. 3 кошулган 4 барабар 7. Бул маселенин чыгарылышы. Жообу 7 чымчык. Бул маселенин жообу. Маселени сүрөт аркылуу чыгарабыз. 4 карга, 3 таранчы, бардыгы канча чымчык? 4 кошулган 3 барабар 7. Бардыгы 7
чымчык. Жообу 7 чымчык. Кымбаттуу достор, биз бүгүн маселени ар кандай жолдор менен чыгарганды үйрөндүк. Маселелерди түздүк. Маселеге суроо койгонду, маселени бөлүктөргө ажыратканды, кыскача шартын жазганды билдик. Эми маселени чыгарууда колдонулуучу жалпы эскерткичке көңүл бөлүп, эсиңерге сактап калгыла. Маселени түшүнүп окуу, эмнелер белгилүү, тактоо, маселенин суроосун табуу, маселе ким, эмне жөнүндө экенин аныктоо, кыскача шартын жазуу, эсебин чыгаруу, жообун жазуу. Эле сабак. Демек балдар, бүгүн мен сабагым сиздерге абдан пайдалуу болду деп ойлойм. Мекенин мейкин күндүн нуру төгүлгөн, тоолору бийик бүркүт учуп жол жүргөн деген керемет ыр саптары менен сабагымды жыйынтыктайм. Мекенибизди сактайлы, ал бирөө эле. Саламатта болгула менин досторум.